Sunuşubuzду урматтуу Аким айланайын. Бүгүнкү айыл өкмөтүнүн демилгеси, башка дагы туугандардын демилгесин жалпы эл, акимият, райондун кызматкерлери ушул менин сунушумду колдоп бересиңер деп чоң үмүттөнөмүн. Себеп дегенде баардык эле Кыргызстандын баардык жеринде тарыхый инсандарды, өтүп кеткен инсандарды баардыгын колдоп, ошону көтөргөлөп турсак, өлгөндөрдү эскерсек, тирүүлөр бактылуу болот дейт. Бизди ал жөнөкөй эле киши эмес да, бүт Кыргызстанга, башка республикага аталган аттын аркасында болгон Ормонкан Ниязбеков атындагы айыл кылып койсок жарашпайбы? Баардык жерде эле жарашып атпайбы айланайындар? Мен ошону сиздерден суранамын. Ушул айыл өкмөтү тургуну катары, Ормонкандын небереси катары мен сиздерден суранат элем. Ушуну колдоп беришиңерди сиздерден урматтуу Турманбек Камчиевич айланайын. Ушул жердеги райондун акимияттын жетекчилери, Коскордун районунун азаматтары, жалпы Кара Саз Караңгөйдүн эли ушул сунушумду кабыл алып койсуңарды өкмөт. Чоң рахмат Черк ата. Мен Черк атанын суроосуна дагы толуктай кетсем, Черк ата айтып атат. Айыл атын Ормонкан кылабыз депчи. Сиз ошол үчүн айыл өкмөттүн атын Ормонкан айыл өкмөтү кылсакпы деп аракет кылып аткансыз Камчиевич. Айыл эмес, айыл өкмөттүн атын. Айыл өкмөттүн атын ошол кичине жаңылыштык болуп калды, кечирип коесуздар. Рахмат, сурооңузга түшүндүм. Мен колдоймун. Лично мен колдойм. Эгер эл колдоп калса, муну колго алабыз. Кандай дейсиздер? Эгер мүмкүн болсо, бизде дагы ошол Союз МСУ бар эмеспи Камчиевич? Ошолор менен дагы сиздерге дагы кайрылуу иретинде жөнөткөн процедурага келгенбиз жаңыдан. Анан эгер мүмкүн болсо бүгүн ушул жалпы сиз менен чогуу биргеликте элдик жыйындын токтомун кабыл алып койсок, эгер мүмкүн болсо уруксат берсеңиздер. Ормонкан аталышы боюнча айыл тургундарынан дагы эгер суроо жооптор болсо ушул боюнча айтсаңыздар. Оюңуздар кандай? Ормонкан айыл өкмөтү кылып атайлы деп иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Атайлы туугандар. Көрөлө болобу? Эми калыс киши катары айтып кетейин, мага бул жактан барган кишилердин баары эле Кош Дөбөдөн же Кара Саздан же Каракүнгөйдөн келдим дебейт да, Ормонкандан келдим деп айтат. А мен таң калып орун басарымдан сурап коймун, каяка айтып атат деп коем. Себеби мындай айылдын аты жок, айыл өкмөттүн аты жок. Анан барганыңыздардын көпчүлүгү эле Ормонкандан келдик дейт да. Демек бир аз эл ошону каалайлы, ал кишинин эмгеги бар, билебиз. Эмгеги барды баалаш керек. Сиз туура айттыңыз. Өлгөндө датталмайын, тирүүлөр бакталбайт. Аттуу, баштуу кыргыз элине, кыргыз элинин тарыхында өзүнүн эмгеги, баатырлыгы менен мындай белгиленген кишилерди биз сөзсүз эстешибиз керек. Сөзсүз алардын тирүүсүндө сыйлай албасак дагы өлгөндө бир достойно сыйлашыбыз керек да биз кыргыздар. Мына ошол эле максат менен жалпыңыздарга белгилүү. Мына мен Кочкордун дагы статусун өзгөрткөнгө документтер даярдап атам. Лично өзүм сунуш бердим. Селону шаарга айландыруу боюнча биринчи сунуш, экинчи сунушум Кочкор село эмес, Турдак Мусубалиевич атындагы шаар деп жергиликтүү кеңешке сунушумду бергенмин. Кудайым буйрса, быйылкы жылдын ичинде биз село эмес, райондун борбору шаарга айландырабыз. Турдак Мусубалиевич атындагы. Рахмат. Ошого кошуп эле муну дагы тез аралык ичинде бүтүргөнгө аракет кылабыз. Себеп дегенде ат өзгөртүүгө негизи мораторий кирген экен. Бирок ошого карабай биз аракет кылып атабыз. Эми эң негизи желание болуш керек. Желание болсо мен ойлойм жолун таап жасаганга аракет кылалы. Ошондуктан батыраак аракет кылып токтомду кабыл алыш керек. Себеби ат өзгөртүү үчүн негизи жерди трансформация кылгандай эле документ кетет экен. Ошондуктан биз батыраак аракет кылышыбыз керек. Быйылкы жылы үлгүрүш керек. Негизинен колдойм. Элдин дагы ушул колдоосуна экен. Аны эмне үчүн жасабайбыз? Аттуу, баштуу тарыхый инсандарды сөзсүз сыйлашыбыз керек. Анда суроолор болсо берсеңиздер болот. Урматтуу